Түзөөдө BBC саламатыдарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Лондон студиясында Кубат Касымбеков. Сириядагы чатакташкан тараптарды колдогон өлкөлөр Венага сүйлөшүүгө чогулушту. Бирок терең ажырымдан улам мунаса табуу кыйын болчудай. Түркияда жекшемби күнү парламенттик шайлоо өтөт. Коопсуздук маселеси бул шайлоонун негизги көйгөйүнө айланууда. Мьянмада байлык накталай акча менен эсептелет. Өлкө банк системасынын заманбап ыкмаларына өтө албай убара. Вена шаарында АКШ, Орусия, Түркия, Сауд Аравиясы жана Ирандын башкы дипломаттары согуштан жабыркаган Сириянын келечегин талкуулоого чогулушту. Ал тапта Сириянын козголоочулар көзөмөлдөгөн Дума шаарында өкмөттүк күчтөрдүн чабуулунан кеминде 40 адам мерт болгону кабарланды. Адам укуктары боюнча Сириянын обсерваториясы ракеталар базарды бутага алганын билдирди. Австриядагы сүйлөшүү биринчи жолу баардык тараптардын башын бириктирип жатат. Бирок мунаса табуу кыйын болот деп күтүлүүдө. Президент Асадтын тагдыры, оппозициянын макамы жана Ислам мамлекети тобунун коркунучу боюнча пикирлер эки-ача. Сириядагы согуш боюнча сүйлөшүүлөр тууралуу ар кандай пикирлер айтылууда. 4 жылга созулган атуулдук согушту токтотуш үчүн Вена шаарында чөлкөмдөгү негизги күчтөр чогулууда. 4 аптадан бери Орусия президент Асадка каршы чыккан козголоңчуларды абадан бутага алып келген. Ал эми Иран жөө аскерлерин жөнөттү деп айтылып келет. Венадагы сүйлөшүүлөргө биринчи жолу Иран да чакырылды. Жыйындын алдында Иран жана Орусиянын тышкы иштер министрлери өз алдынча жолугушуу өткөрүштү. Адистердин айтымында негизги маселе карама каршы турган тараптар ийкемдүү болушабы же жокпу деген суроо. Согуштун токтошу дал ошол ийкемдүүлүктө болмокчу. Түркия, АКШ, Европа жана Перс булуңундагы өлкөлөр Асад бийликтен кетиш керек деген пикирде. Так күн белгиленген жок. Бирок жаңы өкмөттүк кеңеш түзүлүп жана коопсуздук күчтөрү бутуна туруп калганда бийлик өткөрүлүп берилиши керек, деди Сауд Арабиянын тышкы иштер министри Адель Ал-Жубейр. Арине көптөр сүйлөшүүлөрдүн жемиштүү жыйынтыкталышына ишенбейт. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү жыйындын өзү чоң жетишкендик деп белгиледи. Карама каршы турган мамлекеттердин чогулганы эле жакшы жашаан десек болот. Бир жума мурун эле бул кадамдар ишке ашпайт деп ойлогонбуз. Сириядагы жаңжалда 250 миң адам каза таап, жана 22 миллион калктын дээрлик 50% аргасыз жер которгон. Серепчилер болсо бул сүйлөшүүлөр катаал болорун белгилешип, жолугушууда кайрадан чогулалы деген чечим гана кабыл алынаарын айтышууда. Жекшемби күнү Түркия соңку 5 айда экинчи жолу парламенттик шайлоо өткөргөнү турат. Соңку шайлоодо бийликтеги ак партиясы көпчүлүк добушка ээ боло албай калган. Экономика, демократиянын абалы жана Сириядан келген качкындар кризиси Түркиядагы башкы көйгөйлөрдөн. Бирок күрт согушкерлер менен кармаш жана Ислам мамлекети тобунун чабуулдарынан улам коопсуздук маселеси да күн тартибине чыгууда. Түркиянын Диярбакир шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Июль айында ПКК же Күрд жумушчу партиясы менен ок атышпоо келишими бузулгандан бери бул шаарда бир нече жолу кагылышуулар болгон. Ошондой эле шаарда өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ чабуул уюштуруп, 2 полиция кызматкери каза тапты. Жакында эле Анкара шаарында орун алган жан кештинин чабуулунан 102 адам каза тапкан. Бирок экстремисттик топтун биринчи чабуулу Диярбакир шаарында күрд азчылыктарын колдогон акция учурунда орун алган. Жергиликтүүлөр Түркиянын бийлиги чабуулду атайын токтоткон эмес деп доомат тагышууда. Өкмөт болсо террористтерди токтотууга баардык иш-чаралар каралып жатканын белгилеп, шайлоочуларды экстремисттерди жок кылуу үчүн бийликтеги ак партияны колдоп берүүгө чакырууда. Bunların da arkasında IŞİD ve uluslararası Эл аралык күчтөр Түркиядагы коопсуздук боюнча кырдаалдын чыңалышына себепкер. Түрк эли күчтүү өкмөттү каалашат. Ал себептен шайлоочулардын көбү бийликтеги партияга добуш беришет, деди ак партиясынын өкүлү Мухаммед Акар. Батыштын жакынкы чыгыштагы эң негизги өнөктөшү Түркияда кырдаал опурталдуу бойдон. Добуш берүү алдында көптөр Түркиядагы коопсуздук эмнеден солгундады?
кайрадан тынч өлкөгө айлануу үчүн кимди шайлаш керек деген суроолорду бериши ыктымал. Сиз BBC-ни көрүп жатасыз. Эми алдыңкы саптагы башка кабарларга токтололу. Гуантанамо түрмөсүндөгү акыркы британ жараны мекенине кайтып келе жатат. Шакер Амир 2002 жылдан бери АКШнын Кубадагы түрмөсүндө камакта жаткан. Ага бир да жолу айып тагылган эмес. Теги Сауд Арабиялык Амир АКШ күчтөрү Афганстанга киргенде террорчулукка шектелип кармалган алгачкы чет өлкөлүк жарандардын бири болчу. Кытай бийлиги Түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аймак боюнча эч бир эл аралык соттун чечимин кабыл албай турганын кайрадан билдирди. Гаагадагы сот Филиппиндин арызынын негизинде бул ишти кароого макул болгон. Кытай бул чечимди негизсиз деп мүнөздөп, кандай гана өкүм чыкмасын, ал Кытайдын позициясына таасир эте албасын айтты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Жумушчулар партиясынын соңку 30 жыл ичиндеги алгачкы курултайына төрагалык кылганы жатат. Пхеньяндагы мамлекеттик медиа жыйын май айында өтөрүн жарыялап, ал партияны дагы күчтөндүрөрүн билдирип, бирок күн тартибинде эмне бар экенин айткан жок. 10 күнгө жетпеген убакыттын ичинде Түштүк Чыгыш Азиядагы эң жарды өлкөлөрдүн бири саналган Мьянмада да тарыхый шайлоо өткөнү турат. 50 жылдан ашык обочуда калган Мьянманын экономикасы дүйнөгө ачылып келатат. Деген менен сооданын баары накталай акча менен жүргүзүлгөн өлкө тез арада өзгөрүшү кыйын. Мьянма менен Бурманын эң ири шаарындагы базар. Янгон шаарында соода жакшы жүрүп жатат. Ар бир тургун бир нерсе сатып же сатып алып бизнесин өнүктүрүүгө умтулууда. Бирок Мьянмада азырынча банк системасы жакшы өнүгө элек. Демек сооданын көбү накталай акча менен жүргүзүлөт. Албетте, өлкөдө банктар бар, жана алардын кызматкерлери көбүнесе накталай келген жана кеткен акчаны санап отурушат. Жергиликтүүлөр үй жана унааларды да накталай акчага алышат. Бирок бир унаанын акчасы бир нече мешок болуп калышы ыктымал. Бийлик банк системасын жаңылап, коңшу Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттерден Мьянмага жаңы технологияларды алып келгиси келет. Ал эми көп каражатты банкка алып келгиңиз келсе, же бир нерсе сатып алууга туура келсе, анда накталай акчаңызды ташуучу унаага жүктөш керек. Бул жүк унааларды эч ким курал менен кайтарбайт. Коопсуздук кызматкерлери да көңүл бурбайт. Бул жергиликтүүлөр үчүн кадыресе көрүнүш болуп калган. Эми спорт жаңылыктарына келели. Орусия 2018 жылы дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрүү укугун атаандаштыктын негизинде жеңип алганын билдирди. Спорт министри Виталий Мутко ФИФАнын кызматтан четтетилген президенти Зепп Блаттердин айткандарын четке какты. Блаттер турнирди Орусияда өткөрүү чечими добуш берүүгө чейин эле макулдашылганын ишара кылган эле. Премьер-лигада өтүүчү футбол беттештерине кайрылсак, эми Челси өз таласында Ливерпулду уталар бекен. Тренер Моуриньонун оюнчулары соңку 14 беттештин жарымын уттуруп жиберип, башкы саптагы Манчестер Ситиден 11 упай артта турушат. Айтмакчы Сити Норвич менен, экинчи саптагы Арсенал болсо Суонзи менен беттешет. Регби сүйүүчүлөрү дүйнөлүк чемпионаттын финалын күтүп жатышат. Бүгүн болсо Түштүк Африка менен Аргентина 3-чү орун үчүн күч сынашат. Ишемби күнү регби боюнча дүйнөдөгү эки гигант кездешет. Жаңы Зеландия коңшусу Австралияны утуп, дагы бир жолу жеңүүчү аталгысы келет. Эгер бул ой ишке ашса, Жаңы Зеландия титулду сактап калган биринчи өлкө болуп калмакчы. Жаңылыктардын соңунда дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө дем алыш күнү Хэллоуин фестивале белгиленгени турат. Американын Флорида аймагында зомби болуп жастанып алган миңдеген адамдар велосипед жүрүшүнө чыгышты. Жыл сайын өтүүчү бул иш-чарага бул жолу 8000 киши катышкан экен. Алардын айрымдары арбак же вампирлер сыяктуу кийинип алса, башкалары элди коркутпайлы деп жөнөкөйрөөк кийинишкен экен. Дүйнөдөгү окуялардын өнүгүшүн BBC дүйшөмбү күнү айтып бермекчи. Жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков болдум. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.